Аспапсыз эле таяна алабыз. Her bir insan üçün bir şeytan var, adamın içinde kan damarına жүрөт. Кыйынчылык келгенде кээ бир insanlar Allah'a таянат, anan Allah Taala куткарып койсо, anan Allah'a şerik koşup başlayт. Allah subhanahu wa ta'alaga pendelердин sıfattары жагат. Allah'a жақындыда турган bir гана sıfattар. Ал көбүнчө сиз менен бизге сыртынан билинбейт. Ал жүрөктө болот. Ал качан кыйынчылык келгенде, же кубаныч келгенде, акыбалдар өзгөргөндө, ошондо sıfattар билинет да. Ага чейин билинбейт көп sıfattар. Адам ойлойт, мен жакшы sıfattуумун, мен сабырдуумун, мен деген ыймандуумун, менде тобокелдик sıfat абдан жакшы деп инсандар ойлойт. Бирок качан кыйынчылык келгенде, сыноо келгенде, же жакшылык келгенде адамдын sıfattары билинет да. Allah subhanahu wa ta'alaga жаққан, Allah'a жақындыда турган sıfattардын бири ат-таваккул. Allah Taalaga таяну. Allah Taala pendelеринин өзүнө таянганын жакшы көрөт. Allah subhanahu wa ta'alaga tayansак, Allah бизге жетиштүү болот. Куранда Allah Taala айтат: "Аузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Ва ман ятаваккал алаллахи фахуа хасбуху." Ким мага таянган болсо, мен ага жетиштүү болом дейт. Инналлаха юхиббул мутаваккилин. Аллага таянгандарды мен жакшы көрөм дейт. Ва алаллахи фальятаваккалил мутаваккилун. Тобокел кылуучулар, Аллага таянуучулар Аллага таянсын дейт. Демек, көптөгөн аяттарда Аллах Таала бизди өзүнө таянууга үндөп жатат. Эгер сиз Аллага таянсаңыз, Аллах Таала сизге жетиштүү болот. Дүйнөнүн жамандыгына дагы, акыреттин дагы кыйынчылыктарына, асман жердин бале, кырсык, апаттарына Аллах Таала сөзсүз түрдө жетиштүү болот. Эми тобокел тууралуу Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде өтө көп, аябай кызыктырып, Аллага таяныш керек, Аллага толугу менен таяныш керек деп кызыктырып кеткен да. Ошол хадистердин биринде кайсыл инсан Аллахка тобокел кылуунун акысын берип, тобокел кылуу кандай болуш керек болсо, ошондой тобокел кылса, Аллага ошондой таянса, Аллах Таала ал инсанга чымчык сыяктуу рызкы берет дейт. Чымчыктарды билебиз. Алар кумурскага окшоп, байлык бийлик топтобойт, мал дүйнө. Азыктарына кам күйүт кылбайт. Алар Аллага тобокел кылат да, чымчыктарчы. Тагду химасон ва таруху битонан. Эртең менен бөтөгөсү курсагы бош бойдон кетет дагы, кечинде тоюп келет. Эмнеге? Ал топтободу го, ал чогултпады го. Эмне үчүн анын курсагы тоё, иштебей эле десе, себеби чымчыкта таянуу деген сыфат бар да. Аллага таянуу сыфаты көбүрөөк. Ошондуктан Аллах Таала чымчыктын рызкысын таваккулуна жараша, таянышына жараша Аллах Таала жеңил кылып койгон да. Издетпей эле Аллах Таала берет аларгачы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир келүү хадисте айтат: "Кимдеги үйүнөн чыкса, Аллахка таянып туруп анан чыксын" дейт. Дуа бар, үйдөн чыккандын дуасы: "Бисмиллахи таваккалту алаллахи ла хаула ва ла куввата илля биллах." Аллах Тааланын аты менен үйдөн чыгамын. Жана күнөөдөн сактанууга күч кубатты Аллах гана берет, сооп иштерди кылууга мүмкүнчүлүктү дагы Аллах Таала берет. Аллах Тааладан башка эч ким күч кудуретке ээ эмес. Мына ушул үйдөн чыккан дуада, жеңил эле дуа, баарыбыз билебиз. Күнүгө айтабыз: "Бисмиллахи таваккалту алаллах ла хаула ва ла куввата илля биллах." Караңыз, бул дуаны окуу менен сиз Аллага таяндыңыз. "Я Алла, мен сага таянып атам." Эми сиз Аллага таянгандыгыңыз үчүн бул дуанын пайдасы өтө көп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Кимдеги ушул дуаны айтып туруп, анан үйүнөн чыга турган болсо, анда периште айтат экен. Кимдеги ушул үйдөн чыккан дуаны окуп туруп, анан үйүнөн чыга турган болсо, ар бир инсан үчүн бир шайтан бар, адамдын ичинде кан тамырына жүрөт. Анан сыртта дагы шайтандар бар. Сырттагы шайтандар мунун шайтанына айтат экен: "Эй, сен аны азгырбай эле кой. Себеби качан адам ушул дуаны окуганда хадисте айтылып жатпайбы? Худита, Аллах Таала сага туура жолду берди.
Kufita, Allah Taala seni bale kırsıklardan sakladı. Vukita, şeytanın azgırgınan, jamandыгынан, vasvasasından sakladı dep жатпайбы? Тура жолго түшкөн. Анан асман жердин апатынан сак болгон, шайтандын азгырыгы тийбеген инсанга азгыруунун не кажети бар дейт экен да. Таштап кой муну, жөн эле кой. Сенин менетиң текке кетпесин, жөн эле койчу, бара болбой эле койчу дейт экен да. Башка шайтан, бул адамдын шайтанынчы. Көрдүңүзбү? Аллахка таянгандын пайдасы канчалык. Алла ушунчалык жакшы көрөт, Аллага таянып атасыз. Эми таянуу деген сөздү биз жакшы түшүнүшүбүз керек да. Биз кеде түшүнүп, түшүнбөй, билип-билбей эле таянат десе эле туура эмес таянып алабыз. Аспапсыз эле таянып алабыз. Биз Аллахка таянышыбыз керек, аспап жок болсо дагы, тамагыңыз жок, Алла тамак берет. Аллах Таала рызкы берем деген жоопкерчилигине алган. Аллах Таала тирүү койгонду кур койбойт деп таянуу, аспап жок болсо дагычы. Дары дармек жок, ала албай жатасыз. Аллага таянуу, Аллах берет деп. Ооруп жатасыз, шифаны Аллахтан берет деп. Аллах берет деп таянсаңыз, бул аспапсыз таянып атасыз да. Эми кээде аспап болот. Мисалы, сиздин бутуңуз бар, бул бир аспап. Бир жерден экинчи жерге баруу үчүн сизге себеп болот. Жардам берет. Бут жок болсо бара албайсыз. Тура эмеспи? Эми аспап болсо дагы таянасыз да. Бутуңуз жок болсо дагы таянасыз, Алла мени жеткирет. Кантип жеткирет? Алла өзү жеткирет. Себеби Алла субханаху ва таалага таянгандарды мен жакшы көрөм, мен ага жетиштүү болом деген. Бутуңуз жок болсо дагы Аллах Таала жетер жериңизге жеткизип коет. Эгер аспап болсо, бутуңуз бар, эми ошол жерде сиз бутуңузга таянбайсыз. Сиз Аллага таянасыз. Бутту берген Алла. Бут жеткизбейт, Аллах жеткизет. Уна машина жеткизбейт, Аллах жеткизет. Бутуңуз сынып калса жолдо, дөңгөлөңүз жарылып калса, сизди ким жеткизет? Алладан башка эч ким жеткизе албайт. Ошон үчүн себеп болсо дагы, болбосо дагы Аллага таянуу мына ошол тобокел деп аталат да. Биз көбүнчө себептер болсо, ошол себептерге ооп кетебиз да. Ошол себептерге таянып кетебиз. Бир адам перевалдан ылдый чөйт экен, өйдөдөн ылдый чөйт экен, тормуз кармабай калыптыр. Иштебей калыптыр да. Эми караңыз, тобокелдичи. Я Алла, өзүң гана сактайсың. Ихлас менен чыгып атат да. Куранда Аллах Таала мындай ахвалдарды, сүрөттөрдү көп баяндаганда, сууга түшүп, кемеде баратып, анан баягы чайып алганда, Алла деп жалынган, жалбарган, ооруп алып, Аллах Таалага я Алла, Кудай дегендерди Аллах Таала Куранда көп баяндаган да. Кыйынчылык келгенде кээ бир инсандар Аллага таянат, анан Аллах Таала куткарып койсо, анан Аллага шерик кошуп баштайт да. Бир адам ушунчалык баягы унаасынын тормузу кармабай калыптыр, Аллага эми үнү жетет да бечаранын. Я Алла, сенден башка эч ким сактай албайт, куткара көр деп куткарып коюптур да. Анан түзүккө чыккандан кийин, анан вулканизацияга барып дөңгөлөгүн алмаштырып, анан караса тормузу жок. Тормузу жок эле кантип келдиң деп аябай таң калыптыр да. Тормузу жок, кантип келдиң десе. 10 жылдык стажым бар да мен дейт экен да. 10 жылдык стажым бар. Көрдүңүзбү? Сиз менен биз башында кандай таяндык? Биз алдамчы болуп калбадыкпы? Таянычыбызда 200 болуп калдык. Толук эле таяна берсек, Алла сактады, Алла алып келди десек болбойбу? Ушу унутуп калмай адатыбыз бар да биздинчи. Ушу эң биринчи эле атабыз унутканда бизде бар ушул сыфатчы. Ошо унутуп калсак бири-бирибизге эскертип түшүрүш керек да. Таксыр, жакшылап ойлонуп сүйлөңүз депчи. Пайгамбар алейхисалам өзү таянычты көргөзүп кетти. Таяныч кандай болуш керек Алланын затына?